Bismillahi, elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men ihtede bihudahu ila yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly tutanlar, biz Durusul Lugatil Arabiyyetil Gayrin Natiqina Biha attu kitabını okunulantabız. Ötkünde birinci sabagını okamız. Birinci sabag Haza деген болчу. Азыр болсо 90 жерибизден окулган табыз. Бул жерде Ad-darsu as-sani. Экинчи сабак. Биринчи сабак Haza бул деген болсо, экинчи сабак Zalika тигил. Arap tilinde Haza жана залика сөздөрү исмул ишара деп айтылат. Ишара ысымдары кыргызча отургондо. Бирок булар кыргыз тилинде шилтеме ата тоштор деп аталат экен. Кимде ким жакшы билсе, кыргыз тилин ошолорго салыштырып окуса болот. Араб тилинин түзмө түз которгондо исму ишара дегенибиз ишара ысымы. Ишара ысымы деген колубуздун сөмөйү менен көргөзүлгөн колдонуучу сөздөр. Haza деген араб тилинде Haza исму ишаратин лил кариб деп айтылат. Жакынга иштетилчү ишара ысымы. Эгер биздин жаныбызда турса, Haza бул деп айтабыз. Биринчи сабактыкындай болуп. Экинчи сабактыкы Залика. Эгер бизден алыста турса, исму ишаратин лил баид деп айтылат. Бул Залика дегени. Бизден алыста турса, аны бул дебейбиз, аны Залика тигил деп айтабыз. Анда окуп баштасак, ма деген суроо берүүчү сөз. Биринчи сабакта өткөндөй эле. Ма Залика тигил эмне? Мурда бул эмне болсо, бул жерде Залика ма Залика тигил эмне? Залика najmun тигил жылдыз. Кыргыз тилине которгондо ал жылдыз деп жооп берсек болот. Себеби тигил эмне деп сураса, тигил жылдыз деп жооп бербейбиз да. Ал жылдыз дейбиз. Араб тилинде окшош эле жазылат. Кыргыз тилине которгондо ал жылдыз деп жооп берсек боло берет. Же болбосо тигил жылдыз десек эле иншалла боло берет. Haza masjidun. Бул мечит. Wa zalika baytun. Жана тигил үй. Мына мечит жанында турат, үй биякта турат. Бул мечит, жана тигил үй. Haza hisanun. Бул ат. Wa zalika himarun. Жана тигил эшек. Azalika kalbun. Zalika kalbun деген сүйлөмгө а деген хамза кирип жатат. Демек бул сүйлөм суроо сүйлөмгө айланды. Бул азалика кальбун, бул итпи. Ла залика киттун. Жок. Тигил мышык. Же болбосо жок. Ал мышык. Ма залика тигил эмне? Залика сарирун. Ал керебет. Man haza ve men zalika. Bul kim? Jana tigil kim? Zalika mudarrisun. Geçiresizdir. Haza mudarrisun. Cevap verip jatat. Haza mudarrisun. Bul mugalim. Naki sabak verip jatat. Ve zalika imamun. Jana tigil imam. Uzakta namaz okuyatat imam. Ma zalika. Тигил эмне? Суроо берүүчү сөздөр биринчи келет, Залика ма дебейбиз. Ма залика. Тигил эмне? Залика хажарун. Ал таш. Же болбосо тигил таш деп деле жооп бере беребиз. Хаза суккарун. Бул шекер. Ва залика лабанун. Жана тигил сүт. Мына шекер, мына болсо сүт.
Бул шекер жана тигил сүт. Бул жерден баштап көнүгүүлөр. Тамрин деген көнүгүү. Икра вактуб. Окуу жана жаз. Окуу жана жаз деп келген жерлерде мүмкүнчүлүк болсо окуп жана дептерибизге жазып койсок жакшы. Хаза суккарун ва залика лабанун. Бул шекер жана тигил сүт. Ман залика. Тигил ким? Ман деген ким? Ман залика. Тигил ким? Залика имамун. Ал имам. Азалика киттун. Тигил мышыкпы? Ла залика кальбун. Жок. Тигил ит. Жоксо жок, ал ит. Ма хаза. Бул эмне? Хаза хаджарун. Бул таш. Бул жерде аль-калимату аль-жадидату. Аль-калимату деген сөздөр. Аль-жадидату жаңы. Жаңы сөздөр. Экинчи сабактын жаңы сөздөрү төртөө. Имамун дегенибиз имам. Хаджарун деген таш. Суккарун деген кум шекер. Же болбосо шекер кандай айтылат? Лабанун деген сүт. Мына ушул менен экинчи сабак аяктады. Ушундай кыска сабак бул. Экинчи сабактын өзгөчөлүктөрү десек, экинчи сабактын өзгөчөлүктөрү бул залика деген сөз. Залика. Биринчи сабак хаза болсо, экинчиси залика. Ушул өзгөчөлүгү, андан соң бул 4 буштуктун ичиндеги 4 жаңы сөз. Андан соң бул жака мен өткөн сабакта жаңы сөздөрдү которуп жазганды унутуп калган экенмин. Бул жерде болсо биринчи сабактын жана экинчи сабактын жаңы сөздөрүнүн баардыгын которуп жазганга аракет кылдым. Кара түс менен жазылгандар биринчи сабактын сөздөрү, көк түс менен жазылгандар десе экинчи сабактын сөздөрү. Бул жагына которуп да койдук кыргызчасына. Бирсире окуп кетсек, байтун дегенибиз үй. Масжидун мечит, бабун эшик, китабун китеп, колямун калем, мифтахун ачкыч, мактабун парта, сарирун керебет, курсийюн отургуч, комисун көйнөк, наджмун жылдыз, тобибун дарыгер, валадун бала. Валадун бала. Биздикине окшош. Валадун, китабун, колам дегендер, масжид дегендер биздин сөзгө окшош. Тескерисинче биздики арабтардыкына окшош дегендей. Студент. Толибун деген студент. Рожулун деген киши. Тажирун деген содагер. Кальбун деген ит. Киттун деген мышык. Химарун деген эшек. Хисонун деген ат. Жамалун деген төө. Дикун деген короз. Мударрисун деген мугалим. Миндилун деген бет арчы же жүз арчы. Имамун деген бул көк түстөгүлөр экинчи сабактын жаңы сөздөрү. Имамун деген имам. Кадимкидей эле мечиттен алдыга чыгып намаз окуган имам. Же болбосо адамдардын башчысы имам. Хаджарун деген таш. Суккарун деген шекер. Лабанун деген сүт. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.